Декабрдын орто ченинде Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасына Канаданын Centera Gold компаниясынан кат келген. Анда директорлор кеңеши кезексиз жыйын өткөрүп, 4,5 миллиондон ашуун акцияны кошумча эмиссия кылып чыгаруу чечимин кабыл алганы тууралуу айтылат. Мунун кесепети биздин бюджетке кедергисин тийгизиши ыктымал. Себеби Кыргыз Алтындын Centera'дагы үлүшү 0,6%га кыскарат. Буга Кыргыз Алтын каршы болгону менен учурда кандай айла кылаарын билбей турган кези. Себеби акциялардын бир бөлүгү чыгарылып, сатыкка даярдалып жатканы тууралуу маалыматтар бар. Совет директоров принял решение. Бул эмиссия Centera'нын ички карыз милдеттерин жоюуга арналат экен. Биз бул маалыматты аларыбыз менен Centera'га кайрылуу жолдодук. Себеби алардын мындай чечими негизсиз. Биринчиден чечим кабыл алуу процедурасы бузулган. Алгач жыйындын күн тартибин каржы позициясын сактап калуу максатында деп айтышкан. Кийинчерээк кошумча эмиссия чыгаруу тууралуу экени белгилүү болду. Андан тышкары кошумча эмиссия Centera'нын коомдук иштерине багытталган учурда гана чыгарылууга тийиш. Булар болсо ички карыздарды жоюу үчүн чыгарып жатышат. Кыргыз Алтын ишканасы бул жүйөлөрдү келтирип соттошууга камынып жатат. Бул боюнча Канадага кат жолдонгон. Эми алар эл аралык юридикалык компанияны жалдап жатышыптыр. Бирок мындай аракеттер жетишсиз дейт фракция лидери. Анын пикиринде премьер-министр бул маселеде өзүнүн компетентсиздигин көрсөттү. Наличными деньгами там это все лежит. Биздин өкмөт ички дүң өндүрүмдүн 8%-ын түзгөн ишканадагы биздин акциялардын пакети азайып жаткан кезде кандай аракеттерге барды? 500 миллиондук акциясы бар компания 24 миллионду жөн эле короткон жок. Бул жерде сөз биздин үлүштү азайтуу жөнүндө болуп жатат. Себеби аларга 67% жетпей жатат. Мынча пайызга ээ болуу менен алар бардык чечимди кабыл алууга укук алат. Биздин акциялардын пакети 32,7%. Эми аны 32,1 кылып азайткысы келип жатат. Мындай учурда биздин өкмөт аракетсиздигин көрсөтүүдө. Өз кезегинде ал атайын түзүлгөн комиссияны жетектеп турган. Бир жыл бул иш менен алектенип, майда чүйдөсүн жакшы билет. Ал Centera'нын жетекчилери менен сүйлөштү. Анда эмне чечилди? Соттошобуз дейсиңер. Өзүбүздүн компания менен соттошосуңарбы? Жыйында Centera Gold'ун директорлор кеңешинин Кыргыз Алтын сунуштаган мүчөлөрү Калыйнур Садыров менен Эмил Розбаевтер өз арызы менен ыйгарым укуктарынан баш тартканы маалым болду. Кыргыз Алтын аларды мамлекеттин таламын талашууга милдеттүү өкүлдөр катары өздөрүнө тагылган милдетти толук аткара алган жок деп айыптоодо. Эми алдыда директорлор кеңешине жаңы мүчө шайлоо милдети турат. Ал мүчөлөрдү тандоодо англис тилин мыкты билген, эл аралык каржы жана юридикалык компанияларда тажрыйбасы бар адистерге артыкчылык берилиши керек дейт фракция лидери. Биринчи Кыргыз Алтындын жетекчиси бизнести билген адам келиш керек. Англис тилди сүйлөгөн адам келиш керек. Анан Кыргыз Алтындын жетекчиси совет директоровго кириш керек ошол жака. Акционер катары. Себеп дегенде Кыргыз Алтындын жетекчиси жооп берет. Ал шайлаган адам эмес, Кыргыз Алтындын жетекчиси өз башы менен жооп бериш керек. Ошондо жашоо өзгөрөт. Ошондо силер ошол мүлктү башкара аласыңар. Силердин айлыгыңар 50 000 сом болсо, силер шайлаган адамдар 20 000 доллар алса, кантип башкарасыңар силер аны? Кантип башкарасыңар силер ошо биздин өкүлдөрүбүздү? Силерде мен ойлойм Кыргыз Алтында бүгүн кумтөрдөн башка чоң иш жок силерде. Калганын баарын биз жакшы билебиз кандай болуп атканын. Алар силерге дополнительно акча алып келбейт. Мындай ар бир иштин чоң нерсесин биле билишиңер керек да силерчи. Ошон үчүн оюңарды өзгөртпөсөңөр, ишти алып бара албасаңар, ишти алып бара турган балдарга ордуңарды бергиле. Ошондой эле канадалыктардан экологиялык зыян үчүн акы төлөтүп алуу керек дешет эл өкүлдөрү. Андан тышкары жергиликтүү банктардын бирине рекультивациялык фонд ачуу зарылдыгы айтылды. Себеби 2023 жылы ген казуу иштери токтотулуп, 2027 жылы жер кыртышын калыбына келтире баштоо пландалууда. Так мөөнөттөрдү койсок да, урматтуу депутаттар. Буга окшогон чечимдер аябай көп чыгат. Комитеттердин, жогорку кеңештин чыгып берет. Бир айдан кийин унутулат бардыгычы. Ошондуктан бул эгер кумтор маселеси менен бул жолу ачылып калды, эң аз дегенде чечимине бир 5 жоо киргизип атабыз. Дагы толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Кыргыз Алтын менен, өкмөт менен чоң эле макулдашып туруп, мөөнөт коюп туруп, ар бир ай сайын жазалган иштерди угуп туралы ушунучу. Бул маселе аягына чейин бүтмөйүнчө ар бир. Талкуунун жыйынтыгында бул сунуштар эске алынып, кумтөргө байланыштуу учурдагы абал тууралуу маселени парламенттин жалпы жыйынына алып чыгуу чечими кабыл алынды. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.